Совет доору жаңы гана орноп, сапаттуу инсандар жетишсиз кезде өлкөгө Касым Тыныстановдой адамдар абдан керек болгон. Андыктан 1925-жылы жашы 24кө келгенде Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Алгач Каракол шаарында мугалимдерди даярдоо курстарын өтөт. Андан соң элди агартуунун сапатын дагы да көтөрүү үчүн Кыргыз педагогикалык институтунда мугалим болуп иштеп баштайт. Студенттерге сабак берип жүрүп, 1932-жылы доценттик, 1936-жылы профессорлук наамын алат. Ошентип, мындай улук даражага жетишкен эң биринчи кыргызга айланат. 1920-жылдардан экинчи жарымын өлкө аймагында жаңы мектептер массалык түрдө ачылып баштаган кез эле. Бирок бул жаатта чечиле элек көйгөйлүү маселелер толтура болчу. Кадрлардын жетишсиздиги, динге басым жасаган эски мектептер жана эне тилиндеги окуу китептеринин жоктугу алардын бир бөлүгү гана эле. Тыныстанов дал ушул маанилүү маселелерди чечүүчү негизги жарандыга толдук милдети катары эсептеп, бул жаатта күн түн дебей иш алып барат. Анын жыйынтыгында мурда саналуу болгон мугалимдердин саны 1930-жылы 3000ден ашат. Революцияга чейин өлкө аймагында 99 мектеп болсо, 1930-жылы саны 990го жетет. Ошондой эле ал азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, тилибиздин туңгуч окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзөт. Кыргыз тилин алгач араб алфавитине, андан соң латынчага жана акыркы болуп орус тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөп, бул жаатта эбегейсиз иштерди жасайт. 1924-жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси сыяктуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жаратат. Касым Тыныстанов 37 жылдык өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жана илимий жумуштарга арнагандыктан көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошентсе да анын кыргыз адабияты үчүн кошкон салымы абдан чоң. Чыгармачылыгы студенттик кезинде гезиттерде иштеп жүрүп казак тилине жазган бир нече ыры менен башталат. Ал эми кыргыз тилиндеги алгачкы Ала-тоо аттуу ыры 1922-жылы жарыкка чыгат. Ошол эле учурда Тыныстанов кыргыз прозасына негиз салгандардын бири. Анын Мариям менен көл боюнда повести кыргыз реалисттик прозасынын алгачкы өрнөгү катары эсептелинет. 1924-жылы Жаз кайрат журналына чыккан бул чыгармада бирине бири жетпей калган эки жаштын арманы баяндалган. Уулу Манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас үчилтегинин толук жазып алуунун демилгечиси болгон. Ага кошумча Тыныстанов туңгуч көркөм котормочу катары да белгилүү. Ал орус жазуучусу Иван Крыловдун тамсилдерин жана коммунисттик партиянын гимни интернационалды биринчилерден болуп кыргызча которгон. Ошондой эле орус революциячыл ырларын Өзгөрүштүн ырлары деген ат менен которуп китеп кылып чыгарган.